Салам алейкум туғандар, барыңарға ысық салам. Қайрылы біздің сабақтарымыз толантағын тахограф жөнінде. Режим труда и отдыха деп қойды, қырғызша болса. Иш, ес алу тәртібі болады. Баяғы мұрынғы роликтерден көргендей, ролик бар. Bir суткада қанша вождение болады екен, қанша ес аласыңар, паузалар деген суткалық. Еженедельный паузаны тарталекпіз, uzun қысқа паузалар бар. Анан рахмат сілерге, барыңарға жауап айтып кетіш керек. Ошо сілерге рахмат, комментарий жазып атасыңар. Келіп подписаться болғанларға да чоң рахмат сілерге. Ошо біздің қырғыз балдар көріп, тез таап ошо роликтерди машыгып аткандай болуп атышат. Азыр агым болуп атат. Мындай бийик деңгээлде башталды Литвага, анан Польшага. Эми ошол роликтер каягынан пайдалуу көрүп, машыкканга, мисалы үчүн бара элек балдар болсо да көрүп, бияктан эле Кыргызстандан эле машыга беришет да, мисалы тахограф үчүн. Эми айта кетсем, эң мындай маанилүү темалардан биринчиси тахограф, андан навигатор, кийинкиси парковкалар кандай болот, паузалар и суточный вождение канча болот. Ошо маанилүү, эң маанилүү. Эми биринчи иштеп баштаганда ушуларды билип алсаңар, мындай общий хотя бы билип алсаңар кандай болот экен, кийинчерээк силерге абдан жеңил болот да, иштегенге, иштеп дароо эле иштеп кеткенде. Уже билим болот да, барганда, жумушка барганда, Европа барганда билим алып аласыз. Келгиле, бүгүн азыр болсо кайсы теманы көрөлү? Суточный, дневной вождение канча болот, пауза канча болот, канча айдаса болот деп ошону бир сыйра кайра эскерте кетели. Атайын моундай доскага келдим. Доскадан чийип берем азыр, наглядный болгондо, анткени айдап баратканда, иштеп атканда өзүм деле башыман кеткен. Баратканда кээ бирде эмес эле постоянно санап турасыңар да. Математик болушуңар керек да, мисалы үчүн. Эми дальнобойщиктер алар, математик деле болот, историк деле болот, географтар болот, жакшы географтар болуш керек да. Вот. Кээ бирде даже боксер болуп кетиши мүмкүн да. Эми аны көп деле эметпейбиз. Бирок математик болуш керек биринчи. Эмне үчүн? Анткени баратканда эсептеп турасыңар, канча жылдым, качан токтошум керек депчи. Тахограф айтып турат, бирок өзүңөр да ошону билип турушуң керек да. Ошон үчүн силердин эсиңерде көзүңөрдүн астында моундай саатча болуш керек да, ушундай. Саатча. Анан саатчанын 9, 6, 3, 12 деген сааттын күнүмдүк саат 24 саат да, мисалы үчүн 12-ден баштап бир оборот 12 саат, экинчи оборот 24 саат. 24 саат ал деген сутка. Ошол сутканын ичинен силер канча айдайсыңар, канча эс аласыңар. Мисалы үчүн бир суткада 9 эле саат силерге берилет айдаганда. 9 эле саат силер айдай аласыңар. Мынакей. Чыктыңар, мисалы үчүн точка деп коелу. Старт. Обычно стандартный старт 7-те чыгат да. Шашпагандар саат 7:00 чыгат. 7-те чыксаңар, анан эсептеп атасыңар башлаганда. 9 саат айдайт экенмин, канчада токтошум керек экен да. Бүтөт экен менин ишим. 9 саат болгондо 7-ге 9 тошкондон үчүн 7-ден 7-ге чейин 12 3 аласыңар, ошондо 7-ден 3 алганда 4 болуп калат экен. Бирок ал 9 саат непрерывный айдайсыңар да 4 саат. Ошондо 4 болот. А бирок непрерывный айдай албайсыңар. Силер мисалы үчүн чыктыңар, старт 7-те старт болдуңар, тахографты ачтыңар, странаны ачтыңар. Анан движение кылганда эле силерде тахографта моундай кружок пайда болуп, ортосунда руль, ошол пайда болуп калат да. Могу эң акыркы могу угол. Анан бул жерде саат кетет могу, канча саат? 0:02 минут мисалы 3 деп өзгөрүлө берет да, ушинтип карап турасың. Анан панелде болот. Щиток прибордо Мерседесте могорде мындай тахограф деген эме бар, жазуу. Эми жазып турат, канча саат баратасың, канча саат айдап баратасың депчи. Эгентиген анан кийин 2 саат допустим айдадыңар, мынакей. Токтодуңар. 2 саат. 2 саат айдап 7 саат бар. Бирок пауза. Биринчи пауза 4,5 саат берилет сизге. 4,5 саат айдагандан кийин силер токтошуңар деп да.
токтоп туруп 45 минут стандартный 45 минут паузага туруш керек. Пауза мону табуретке коюш керек да. Тахографта могу бурушта уже руль болбойт. Силер мисалы үчүн 2 саат айдадыңар, бирок дагы бар да токтодуңар. Токтогондо зажиганиени өчүргөндө монтип эмеге пауза болуп кетет. Пауза болот. Пауза тура берет, бир мисалы үчүн 10 минут туруп койдуңар. Анан 10 минуттан кийин кайра айдадыңар. Айдагандан кийин уже айдап баратасыңар, уже дагы 2 саат айдаңар деп коет. Ошондо силер жетти. 4 саат 10 минут кошкондо ошондо 11 саат 10 минут болот экен да примерно. Ушуга чейин келдиңер, могу точкага келдиңер. Силер түшүнүп атасыңар, уже паузага туруш керек. 4 саат 10 минут болуп калды. Паузага туруш керек. Эртерээк, потому что парковкага киргенде орун болбой калса токтой албайсың, тура албай каласың, 45 минут тура албай каласың. Ошон үчүн эртерээк издеш керек. Кийинки парковкага кетип калыш үчүн. Ал деле 15-20 километр. Ошондо где-то 15-20 минут алат убакыт. Значит, 4 саат болду. 4 сааттан кийин токтодуңар. Токтогондо морду арасыңар, морду силерге рулден өтүш керек да, мындай пауза деп күйүп баштайт. Именно пауза. Табуретке күйүп калганда 0 саат 00дон кайра баштайт. Эсептеп баштайт. Пауза 01, 02, 03 деп. Анан бу жерде деле күйө берет. Мерседес панелинде зажигание кошкондо. Ошондо силер паузада, бул паузада стандартный 45 минут турушуңар керек. 45 минут. Ошондо 12 10 45 55 55ке чейин турушуңар керек. 11 саат 55 минутка чейин. 45 минут турасыңар, стандартный. 45 минут тургандан кийин тахограф түшүнүп атат. Полный суточный пауза 45 минут турду. Значит, буга берем депчи. Ошондо силерге дагы 4 саат 30 минут берет тахограф. Тахографтын эң үстүндө моюнда оңдоп калат. Руль 4 саат 30 минутта күйөт да. Күйгөндө. Анан жылганда моюнда руль пайда болуп калат да. Анан силерде кайра эле баштап туруп моюндан ошол 4 саат 30 минут общий жүрө аласыңар. Ошентип кайра жүрүп баратасыңар. 4 саат мисалы үчүн токтобойт. 3 саат жүрөсүңөр, 4 саат жүрөсүңөр. 4 саат жүрсөңөр токтоп, 4 саат жүрдүңөр деп коелу. Муяка келет. 4 саат жүрдүңөр. Общий канча болот дедик. Муяка 4 саатты кошкондо 55, 12 деп коелу. 4 саат кошкондо 4 саат 4 болду. Значит, мынакей биз айтып атпадык беле, башында эсептебедик беле, 9 саат болду 4кө келип калат деп вождение. Ушуга келип калды. 10 минут эле туруп турсаң, 45 плюс 45, 55 минут туруп турсаң. 4 саат кошкондо 55ке кошкондо ошондо элесиңер, 4 саат дагы айдайсыңар, токтойсуңар. Токтогондо силердин убактыңар бүтөт. 9 сааттык. Яктан 4 саат айдадыңар, ошондо 1 саат запас бар, 1 саат эле калат. Анан 45 минут туруп кайра туруп койсоң 45 минут. Ошол калган 10 минутты силерге берет. Же болбосо дагы 1 саат кошуп берет дополнительно. 45 минут туруп койсоң. Если 45 минут турбай эле 40 минуттан кийин айдап кетсеңер, калып калган 10 минут деле берет силерге. 10 минут айдап эле 50 минут. Ошо 50 минутта айдап эле кайра уже турушуң керек. Суточный паузага турушуң керек. Суточный пауза эки вариант болот. Стандартный 11 саат. 11 саат. 4тө турсаңар, 4кө чейин 12 болобу? 11 значит 3кө чейин силер токтоп турушуңар, эс алышыңар керек. Жылбай уктайсыңар, эс аласыңарбы, YouTube'да болосуңарбы, телефон көрөсүңөрбү, кандайгы өзүңөр билесиңер, эс аласыңар. Стандартный. Экинчи вариант, аны кийинчерээк пауза деген роликтен айтып берем. Экинчи вариант, бирок кыскача айткем, ал деген 9 саат туруп койсо болот, кыскартыпчы. Эме срочно айдаш керек болуп калса, же зарыл болуп калса, 9 саат
койсо болот. Анын өзүнүн жолу бар, аны инкар этет. Иши болсо важный момент, эң маанилүүсү. Силер башынан эле ушуну эле билип алсаңар, анан жеңилирээк болот да силерге. Значит, мынакей кайталап коелу. 24 saat мына 24 saatта силер 11 saatты алып койгула артынан пауза. Бул деген закон боюнча турушуңар керек. 11 saatты алганда канча калат силерде? 13 saat калат. 13 saat калыптыр. 13 saatты силер пайдалансаңар болот. Ушул 13 saаттын ичинен 9 saаты вождение, 4 saat калып атабы? Калган 4 saаты ал деген могу бакка чабуулу, айнек сүртүп атасыңарбы, же подкачка, же заправка кылып атасыңарбы, ушу бакка чабуу. Же моундай дагы болот, ал режим ожидания деп коет. Режим ожидания деген эми анда-санда эле бирөө койбосо, эч ким деле пайдаланбайт. Анан дальнобойщиктердин көбүнчөсү эмне деген режим экенин өздөрү да билбейт. Ичи деле мен дагы айта албайм эмне деген режим. Анан вождение, баккача, пауза, анан пауза, табарет. Бул табарет мынакей. Бул. Аммо үчөө болсо, 3 saatка келет. Ушинтип тууганда кыскасы 24 сутка 9га бөлүнөт, 11ге бөлүнөт. 13га, анан 11ге 24 saat. Ушунда 24 saattан канча сутка айдай алабыз? Бир жума дейм. Бир жуманы алабыз бул иш. Биз мисалы үчүн чыктык. Чыкканда көбүнчө бир жумага чыгат, каденция деп коет Польшада. Чыгып кеткенде рейс деп коет, же трасса деп коет. Бир жумага чыгат, анан 2 жумага чыгышат. Бир жуманы. Бир жумага чыкканда бир жумага чыкканда 7 сутка, 7 сутка ошону алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сутка. 7 сутка. Бул деген суббота. Бул ишемби, бул жекшемби, воскресенье коюш, жекшемби. Калган могу 5 рабочий. Эми 24төн болгондо бул эсептелбейт, 7-чиси эсептелбейт. 6-ны 24төн эсептегенде, 6-ны 24 кошкондо ушунда 144 saat. 144 saat. Силер айдай аласыңар, 144 saat. Андан айдай аласыңар эмес эле, общий рабочий режим бүт могу турасыңарбы, эс аласыңарбы, айдайсыңарбы, иш болсо бул круговой саат эле кете берген мезгил 24. Ошонун ичинен ушундан ашырбаш керек бир жумада. Ошондо мисалы үчүн силер понедельник күнү чыгасыңар да, дүйшөмбү күнү чыгасыңар, мисалы 7-де чыктыңар. 7-де чыксаңар, могу 144 saat кетти эсеби. 7-де аштыңар да, жылдыңар. Ошондо кетти. Эсептей берет, токтобойт могу 144 saat. Барып туруп анан кете бер субботага такалат да. Субботага такалганда ошону силер билишиңер керек. Ошол момент 144 saat мына бүтөйүн дегенде 140 калабы, 141 калабы, же 130 калабы. Силер сөзсүз еженедельный жумалык паузага турушуңар керек. Жумалык пауза турушуңар керек. Болбосо, турбай койсоңар эмне болот? 144 saat түгөнгөндөн кийин тахограф өчөт. Паузага турбай койсоңор, жумалык пауза. Ошол пауза же 24 saat, же кыскасы. Узуну 45 saat, стандартта 45 saat туруш керек. Хотя бы 24 saat же 24-25 saat туруп койсоңор, ошондо эсептеп туруп анан силерге кайра 144 saat, кайра бир жума саат берет убакыт иштеген. А турбай койсоңор, мынакей
3 turup koysalar 23 жарым turup koysalar mı? Жарым. Бербейт. Тахограф бербейт саат, вождение бербейт, жыла албайсыңар ордуга. Жыласыңар, бирок тахограф рухсат бербейт. Ал нарушение, крупный нарушение болот тууган. Эми кыскасы ушу убакыты көп сөз бойлу. Пока ушуну эле машина эске алып алсаңар, силердин көз алдыңарда болуш керек, 4 режим болуш керек, 9 саат айдаш керек, туш керек, пауза 11 саат, 13 саат дегендерди ошону эсиңерге алып алсаңар, биринчи жумушка чыгып атканда силерге аябай жеңилдик болот да. Ушул важный информация ушул. Бул деген бир сутканыкы. Сутканын эрежеси. Канча айдаш керек, канча туруш керек. Кыскасы. Бирок нюанстары бар, аны кийин роликтерде кайра эле суроолор болсо ошолорго суроо аркылуу аны териштире беребиз да, талкуулайбыз. Ошондой туугандар. Баарыңарга кайра эле ысык салам. Ден соолукта болгула, оорубагыла, ишиңерге ийгилик. Рахмат, силер подписка басып атасыңар, лайк басып атасыңар, комментарийге кирип атасыңар, суроо бере бергиле комментарийден болсун. Анан бир суранычы, ролик чыкканда оң жагында мондай чымчыкча бар. Роликтин оң жагында моерде мына чымчыкча бар да. Ошону басып койсоңор плейлист деген бар. Плейлистке кирсеңер бүт роликтер ошол жерден чыгат. Каалаганын көрө аласың. Мейли анда рахмат, ага бир жолу көрүшкөнчө.